Биякта бул черенковать этилген эмелер кыркылып отургузулат. Бияка карагаттын эмесине отургузганбыз. Көлдө көчөт өстүргөн күнөсканалар көбөйүүдө. Жылуу аймакта өскөн бактар экологдордун айтуусу боюнча тез жетилип өсүмдүүлүгү бат болот. Азыр күнөсканаларда теректер, балатынын түрлөрү, карагаттар өстүрүлүүдө. Биякта тышка караганда бияктан бир жыл эмеси бул туяныкы. Тышка сепкенден ичинден биякта 1-2 жыл айырма болот тыштагыдан. Карагаттыкы да ошо болот. Тыштан жай өтөт, бунун ичинен кышкы, жазгы сезон болуп, бүт сезон менен бирдей иштелет. Биякта 1 жыл эрте себилип, эрте берилет. Ал эми Каракол Токой чарбасынын көчөтканасынын 4 гектар жеринде көчөттөрдүн бир канча түрлөрү өсүп жатат. Быйылкы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө көчөттөр мына ушул аймакта даярдалууда. Ёлкалардын түрлөрү бар, туян түрлөрү бар. Баягы азыркы заманга жараша, спроска жараша отургузабыз. Жана ошондой эле бияк эми мындай айтканда Белискоздун стратегический объектиси. Азыр биздики эме башталды, уход башталды. Азыр уход кылып атабыз. Бир аздан кийин үрөн себебиз, черенковать этебиз. Жана ошондой жаш балатыларды себип баштайбыз. Азыр көл аймагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында көчөт отургузуу иштери кызуу уланууда. Каракол Токой чарбасы быйыл 30 гектар жерге жашылдандыруу иштерин жүргүзүүнү пландоодо. Жалпы чарбанын карамагында 6 токойчулук бар. Ал пландар 4 токойчулукка бөлүнгөн. Шахты, Түргөн, Жергес, Ак суу токойчулуктарына отургузулат бул Жашыл Мурас алкагында. Бардыгы болуп бизде көбүнчө тоолорго ийне жалбырактуу көчөттөр отурулат. Ал ийне жалбырактуу көчөттөр өзүбүздүн көчөтканалардан алынат көбүнчө. Местный карагайлар себилет бизде, основной Тянь-Шанский породасындагы. Общий бизде быйылкы жылга 72 000 көчөт отурулууга азыркы убакта даярдык көрүлүүдө. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-чаралары мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашууда. Буга ылайык Каракол Токой чарбасы былтыр 11 300 даана жазы жана ийне жалбырактуу көчөттөрдү тиккен. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.